Ассалому алейкум. Силерге Кудайдын батасы тийсин, кымбаттуу достор. Микрофондо Кемелбек Жуманазаров жана Гүлайым Жаманкулова. Биз силер менен кайрадан жолугушканга өтө кубанычтабыз. Жана биздин берүүгө көңүл бургандыгыңар үчүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бүгүнкү биздин берүүбүз эмне жөнүндө болмокчу? Биз өзүбүздүн Балдар дүйнөсү өспүрүм аттуу программабызды улантабыз жана өспүрүмдөрдүн маданияттуу жүрүш турушу жөнүндө сүйлөшөбүз. Сылыктык эмнеден башталат деген суроого жооп беребиз. Балдар дүйнөсү өспүрүм сылыктык эмнеден башталат? Кымбаттуу жаш дос, өткөн радио берүүдөгү аңгемебизди уланталы. Кемчиликтин ордун толтуруу деген эмне? Деген суроого жооп берели. Жакында мен Жаштар журналынын биринен 14 жаштагы кыздын аргасыз өтүнүчүн окуп калдым. Ал кантип сулуу болуш керек деп сурайт. Ошону менен бирге Аида аны ушундайча атап коелу. Кайсы бир жазуучунун сулуулук бул эч мааниге ээ эмес деген узун макаласын эмес, так практикалык кеңештерди берүүнү талап кылган. Ооба, кандай десек да өтө кыйын суроо. Журнал жооп катары орус жазуучу Чеховдун «Сулуулар» деген аңгемесинен үзүндү берген. Антон Павлович бир сулуу кыз жөнүндө мындайча жазган. Ал кыздын сулуулугу бир гана анын тармал, коюу чачтарында болчу. Калган жерлеринин бардыгы башкалардыкындай эле кадимкидей эле болчу. Сулуулуктун бүткүл сыры, сыйкыры анын майдаланган келишимдүү кыймылында, жайнаган күлкүсүндө, жүзүнүн ойноктугунда болчу. Анын үстүнөн күлкүсүнөн угулган жаштыктын, ички дүйнөнүн тазалыгынын, келишимдүү келбеттин кыймылы менен болгон айкалышуусу. Ушул айтылган сөздөрдү ойлонуп көрчү. Көрсө, жүзү башкалардыкындай болуп туруп эле сулуу көрүнсө болот турбайбы? Көрсө, көп нерсе өзүн алып жүрүүгө, жылмаюуга, кийингенди билүүгө, чачты тароону билүүгө байланыштуу болот турбайбы? Теле берүүлөрдүн биринде сулуулардын конкурсу көрсөтүлгөн. Андагы жеңүүчүлөрдүн бири, эгерде сулуулуктун негизги принциптери менен алып карасак, бети деле өзгөчө сулуу эмес, келбети деле жөнөкөй эле болчу. Бирок анын жылмайышы ушунчалык назик, басканы ушунчалык жеңиз, кыймылы ушунчалык келишимдүү болчу. Ошондуктан ал жерде чыныгы сулуулардын бар экендиги карабастан, калыстар жана көрүүчүлөр аны жогору баалашкан. Бирок сулуу болбосо да, жакшынакай жагымдуу болууга кантип жетишсе болот? Антон Павлович Чеховдун ошол эле аңгемесинде сулуу эмес аял жөнүндө айтылат. Ал сулуу эместиктин себептеринин бири катары бүкүрөгөндүктү коет. Эгерде кыз бүкүрөйүп басса, үңүрөйүп башын жерге салып алса, анын бети канчалык сулуу болсо да, сонун чачы болсо да, ал жакшынакай болуп көрүнбөйт. Эгерде өзүн түз кармап, аялдык назиктик болсо, кыймылы келишимдүү болуп, чачын жарашыктуу жасап, жарашыктуу кийингенди билсе, аны менен бирге анын бир калыптагы мүнөзү, тегерегиндегилерге болгон камкор мүнөзү, анын жүзүндөгү туура эмес жерлерин жаап салып, аны жакшынакай кылып көрсөтөт. Тескерисинче, текебердүүлүк, менменсинүү, кош көңүлдүүлүк чыныгы сулуу кызды жагымсыз кылып көрсөтөт. Муздак сулуулук деп элде бекеринен айтылып калбаса керек. Ал эми азыр мен польшалык жазуучу Бруно Ясинскийдин сөздөрүн келтиргим келет. Анан сен биз мындан ары эмне жөнүндө сүйлөшөрүбүздү өзүң түшүнөсүң. Ал мындайча:
Душмандардан коркпо, көп болсо алар сени өлтүрөт. Досторуңдан коркпо, көп болсо алар сени сатып кетет. Кош көңүлдүүлөрдөн корк, алар өлтүрбөйт жана сатпайт, бирок алардын унчукпаган макулдугу менен жерде киши өлтүрүүчүлүк жана саткынчылык жашайт. Ошентип, кош көңүлдүү адамдардан корк жана өзүң андай болбо. Эгерде сен азыркы биздин оор заманда жашап, тегерегиңде болуп жаткандарга тынчсызданып, кабатырлансаң, анда сен кош көңүлдүү эмессиң. Эгерде сен көчөдө тамак издеп, каңгырап жүргөн чалды көрүп, жүрөгүң ооруса, анда сен кош көңүлдүү эмессиң. Эгерде алсызды ызалантып, уруп, өлтүргөнүн көрүп, жаратылышка зыян кылганды көрүп, кыжырың кайнаса, демек сен кош көңүл адам эмессиң. Тилекке каршы, кош көңүлдүүлүктүн дагы бир түрү бар. Бул өзүнүн ден соолугуна болгон кош көңүлдүүлүк. Ал эми ден соолугуң болбосо, жашоодо сен бир нерсеге жете аласыңбы? Жок. Жаш адамдардын жүрүш турушунда эки чектен чыгуучулук бар. Биринчиси, жаратылыш ыйгарган эң сонун белекти, ден соолукту баалабоо. Төшөктө көбүрөөк ооналактап жатууга мүмкүндүк болсо, эрте туруп, дене көнүгүүлөрдүн жасоонун эмне кереги бар деп алар айтышат. Тамакты жылытып, кыйналгандан көрө кургак нан жеп албаймынбы? Телевизор көрүп, саат 1-ге чейин отурууга болсо, күндөлүк режимди сактап эмне кылам? Жүрүш туруштун мындай жагын ден соолукка болгон кош көңүлдүүлүк десе болот. Бул акыр аягында келип, ашказан оорусун, жүрөк тараптагы ооруларды пайда кылат. Экинчиси, өзүнүн ден соолугунун чындыгын ашыра баалоо. Мен жашмын, күчтүүмүн, мени суук да, ысык да албайт, мага эч коркунуч жок. Мунун натыйжасы абдан өкүнүчтүү. Бул оору. Ооруга болгон көз караш ар кимдики ар кандай болот. Кээ бирөөлөр коркуп, абайлап калышат. Кээ бирөөлөр болсо оору менен эч эсептешкиси келишпейт. Мунун биринчиси да, экинчиси да жаман. Убакыт тез эле өтөт. Адамдын жашоосундагы өзгөрүүлөр да бат. Кечээ эле балдар бакчасына барып жүргөн бала бүгүн окуучу, ал эми эртең эле өз алдынча турмуш башталат. Мына ушул турмуштагы өзүнүн граждандык жана эмгек милдеттерин аткарууга жакшы ден соолук жардам берет. Мына ушуну эсиңден чыгарба, жаш досум. Экөөбүз дагы эмне жөнүндө сүйлөшө элекпиз? Ооба, туура айтасың. Сүйүү тууралуу. Албетте сен сүйүү жөнүндөгү китептерди окуп, адамды дайыма толкундатып келген ушул темадагы кинофильмдерди көрсөң керек. Көптөгөн кылымдар бою жазуучулар, акындар, сүрөтчүлөр өзүлөрүнүн чыгармаларын ушул эң сонун сезимге арнап келишкен. Бирок канчалык аныктамалары болсо да, сүйүү бул ар бир адамдын өзүнчө сезими. Сүйүүдө адамдын өзүмчүлүктүгүн таштоого, боорукер, жакшы болууга жардам берген улуу күч бар. Сүйүүнүн таасири менен адамдын жашоосуна жарк нур чачылып, жүрөгүндө жылуу, жарокер толкун ойнойт. Чыныгы сүйүү жаркыраган эң сонун көрүнүш. Чыныгы сүйүү терең сыйды, достук сезимди жана сүйүктүү адамды коргоого умтулууну талап кылат. Бул баш айлануу же бир кочуш бакыт эмес. Бул бардыгын өзүнө камтыган сезим. Дайым эле жаштар достук менен сүйүүнүн ортосундагы чекти ажырата алышпайт. Кээде достукту сүйүү катары кабыл алышат же тескерисинче. Достук сезими сүйүүгө алып келген учурда аз эмес. Кыздар дайыма эле сүйүүнү ашыктыктан ажырата беришпейт. Ашыктыктын себеби тышкы келбети келишимдүү же көптү билген адам болушу мүмкүн. Кыздар көбүнчө белгилүү артисттерге, спортсмендерге же дагы бир белгилүү адамдарга ашык болушат. Бирок ашыктык тез эле өтүп кетет. Өзүңдүн сезимиңди текшерүүгө, маанилүү көп нерселерди ойлонуп, түшүнүүгө, баа берүүгө мезгил жардам берет. Сени сүйгөн адамыңдын сезими сеникиндей тереңби? Ал сага жетишээрлик көңүл бурабы?
керек болгондо ал сен үчүн, сенин ийгилигиң үчүн өз кызыкчылыгынан баш тарта алабы? Ал сени өзүнүн бир тууганын же энесин сыйлагандай сыйлай алабы? Силердин сүйүүңөр үчүн ал өзүнүн мүнөзүндөгү кээ бир кемчиликтерди жоюуга макулбу? Ал сага дайыма бек боло алабы? Ал сени менен келечек жөнүндөгү ойлору менен бөлүшөбү? Көрдүңбү, кандай көп суроо. Ошентип сен башкалардан башкача болуп, аны көргөндө жүрөгүң кубанычтуу согуп, толкундануу сезими басса, өзүңдүн сезимиң тууралуу корутунду чыгарууга шашылба. Идеалга умтулуу болот жана умтулуу болуш керек. Бирок идеалдуу, кыргызча айтканда, кемчиликсиз адам болбойт. Сүйүүнү тургузуш керек, жаратыш керек. Сүйүү үчүн күрөшүш керек. Менин кымбаттуу жаш досум, менин силерге дагы айта турган нерсем бар. Бирок ал биздин келерки берүүбүздө. Сиздер Мен жана дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун, ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Bir жолу Петр Исанын жанына келип, анда мындай деп сурайт: Теңир, мага карата жасаган жакынымдын күнөөсү үчүн канча жолу кечирүүгө болот? 7 жолубу? Бул суроого Иса мындай жооп берди: 7ге чейин эмес, бирок 70 жолу 7ге чейин. Асман падышачылыгы өзүнүн кулу менен эсептешүүнү ойлогон падыша сыяктуу. Падышанын алдына бирөөнү алып келип, ал падышага 10.000 талант, башкача айтканда 60 миллион динар карыз экендигин эскертишет. Бирок андай акчасы жоктугунан падыша анын өзүн, аялын, балдарын жана дагы болгон мүлкүн сатууга буйрук берет. Ошол учурда кул падышанын бутуна жыгылып жалбарып өтүнөт: Падышам, бир аз кое тур, мен баардыгын төлөп берем дейт. Падыша кулуна ырайым кылып, карызын кечирип кое берет. Бошогон кул өзүнө 100 динар карыз жолдошун табып, аны кекиртектен алат. Алган карызыңды бер дейт. Анда жолдошу анын бутуна жыгылып жалбарып, күтө тур, баардыгын төлөп берем дейт. Бирок ал макул болбойт. Аны зынданга салып, төлөмөйүнчө чыкпайсың дейт. Бул окуяны көргөн жолдоштору ага ренжип, падышага болгон окуяны төкпөй чачпай айтып беришет. Падыша кулду чакырып мындай дейт: Жаман кул, сен менден жалбарып сурангандыгыңдан баардык карызыңды кечирдим эле. Мен сени кечиргенде эле, эмне үчүн сен жолдошуңдун карызын кечирген жоксуң? Ачуусу келген падыша кул карызынын баардыгынан кутулмайынча кыйноочулардын колуна салып берет. Ошол сыяктуу менин асмандагы атам күнөөлүүлөрдүн ар бирин чын ыкласы менен өз жакынын кечирбегендерди ушинтип сурак калат. Кудайга багышталган атабыз деген сыйынууда Иса бизге күнөө жасагандарды кечиргенибиздей, биздин күнөөлөрүбүздү бизге да кечире көр деген окууну үйрөтөт. Бул болгон окуя Жаңы Осуят Матфейден ыйык Инжилде
6-бап 12-ыр жана 18-бап 21-ырдан 35-ырга чейин жазылган. Кымбаттуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкүңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Ден соолукта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Токтолуп бир аз көз салсаң өмүрдүн өткөн жолуна, ар күнү болуп оюңда мен жүргөм кайгы торунда, ар күнү болуп оюңда мен жүргөм кайгы торунда. Мен кылган канча күнөө бар, эстесе адам уялар. Чындыкты айтсам Кудайга, күнөөдөн мени куткара. Чындыкты айтсам Кудайга, күнөөдөн мени куткара. Күнөмдү алып ойлома, чөгүнүп теңир алдында. Өтүнүп сурайм кечирим, өткөрчү өмүр жолуна. Өтүнүп сурайм кечирим, өткөрчү өмүр жолуна. Чындыгын көрүп жолуңду, өзгөрттү мен да оюмду. Куткарып алчы теңирим, берилип сунам колуңду. Куткарып алчы теңирим, берилип сунам колуңду. Өмүрүм сага арнайын, жүрөктө сени сактайын. Дүйнөгө айтып сүйүндү, түбөлүк сени даңтайын. Дүйнөгө айтып сүйүндү, түбөлүк сени даңтайын. Түбөлүк сени даңтайын, даңтайын. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.